Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү биздин темабыз дипломаттар. Бүгүн биз сабакта дипломатия кандай болуу керек, дипломатиянын түрлөрү жана профессионал дипломаттар тууралуу баарлашабыз. Дипломатия мамлекеттин жана чет элдеги ар бир жарандын кызыкчылыгын көздөп, тынч жол аркылуу тышкы саясатты иштеп чыгууга катышуу жана ишке ашыруу искусствосу болуп саналат. Дипломатия термини байыркы Грекияда чет өлкөлөргө жиберилүүчү атайын адамдардын өкүлдүгүн көрсөтө турган ишеним грамотасы, диплома бул бүктөлмө тактайдын атынан келип чыккан экен. Дипломатия кандай болуу керек? Чебер сүйлөшмөчү, өз алдынча ой өрүшү болот, көйгөйдү чече алат, кырдаалды туура баалап, өз көз карашын жеткире алат. Дипломатиянын түрлөрү: биринчиси превентивдүү, конфликти татаалдашына жеткирбейт. Экинчиси соода, коммерция, финансы, нефть үчүн күрөшүүчү дипломатия. Үчүнчү дейтондук булчуң дипломатия экен. Ал эми төртүнчү болсо челночная дипломатия. Бул тынч жашыруун түрдө ортомчулук жүргүзүлөт. Дүйнөлүк профессионал дипломаттарды айта кетсек, булар орусиялык Анатолий Добрынин, француз дипломаты Алан Жюпе, ирландиялык дипломат Ноэл Доор, немец дипломаты Ганс Дитрих Геншер жана орусиялык дипломат айым бул Александра Калантай Михайловна. Дагы бир француз дипломаты бул Пьер Поль Кабмон.